Gündөрдүн биринде малчы өзүнүн тоодо оттоп жүргөн жалгыз уюн айдап келейин деп баратыптыр. Hey, жардам бергилечи мага. Элдер, эл жур жардамга. Ким бул жардам сурап аткан я? Кайсы жактасың сен? Кандай жардам бере алам сага мен? Бул мен Чаначбаймын. Бөрөзүнданга түшүп кеттим. Буттарыңдын асты жагын карасаң. Чаначбай, бул сизби? Кантип бул жака түшүп кеттиңиз? Азыр күтүп туруңуз. Токойго барып бир бутакты алып келем. Жардам берип коеюн бул байкушка. Боз үйүндө бала чакалары күтүп атат. Мени сактап калчы малчы. Бир үйүр жылкы берем сага. Эй, Чаначбай, кичине арыраак жылыңыз. Муногу узун бутак башыңызга тийбесин. Эми акырындан бул бутак менен чыгып бериңиз, анан сизди тартып алам. Ошентип айткан беле, бөрүсүндан биринчи аю чыгат. Эй, Чаначбай, эми чыгыңыз, күтүп атам сизди. Бул сөздөрдөн кийин Чаначбайдын ордуна түлкү чыгат. Кичине аракет кылып чыгыңыз, анан тартып алам сизди. Ошентип Чаначбайды күтүп атса, анын ордуна килтейген жылан чыга калып токой жака кетет. Дагы ким бар экен бул жакта? Азыр жолборс чыга калып мени жеп салсын. Эй, жардам берчи мага, мен Чаначбай жалгыз эле калдым. Анда чыгыңыз, эми күтүп атам сизди. Колуңуздан тартып алам. Келиңиз эми. Эй, сага окшогон кедей байкуштар ушул зинданды казып коюшканда. Карачы, колдордун баары тытылып, кийимим кирдеди. Ушул кебетем менен эми элдерге кантип көрүнөм, я? Байлар менен бийлер каткырып күлүшпөйбү? Боз үйүмө барып, курсакты тойгузуп, жаңы чапан кийейин. Турнары жолдон. Ай. Рахмат айтып койгонго да жарабайт. Элдердин эмгегин жеп жүрүп көнүшкөн да. Анан малчы оттоп жүргөн уюн боз үйүнө айдап келет. Ой, бул эмне я? Бул өрдөк кааздар, анан бул отундар кантип бул жерде пайда болуп калды? Бул отундарды мен токойдон ташып келип койдум. Рахмат сага малчы, мени куткарганыңа. Эч качан унутпайм бул жакшылыгыңды. А бул өрдөк кааздарды мен ташып койдум. Сизге ыраазычылыгымды билдирейин деп. Дагы бир жолу рахмат сизге. Алардан кийин жылаан келип айтат. Бул болсо аябай кымбат алтын. Бул менден сизге белек. Мени куткарган үчүн чоң рахмат сизге. Белегиңерге силерге чоң рахмат. Демеле койсоңор болмок. Бири-бирибизге жардам берип турайлы да. Бул алтынды эртең базарга барып, жылкыларга алмашып, жаңы эле турмушка чыккан кызыма сөйүн берейин. Ошентип эртеси күнү мал базарга баратып, малчы бийге жолугуп калат. Ассалому алейкум, Челек би, кандай турасыз? Ишиңиз кандай? Эй, шүмүрөйгөн малчы, сен карайлап кайсы жака баратасың я? Менин жайытым менен. Мал базарга барып, мунуга алтынды жылкыларга алмашайын дегем, кызымдын севин берейин деп. Алтын дейсиңби? Кана көрсөтчү мага. Бул эмне болгон алтын экен? Салмагы оорбу я? Мына Челек би. О, бул аябай кымбат алтын да. Карачы кандай, менин шакегиме окшош экен. Кайдан алдың буну я? Сага окшогон кедей шүмшүктөрдө мындай буюмдар болбош керек да. Айтчы, малчы. Бул алтынды мага бир жылаан белек кылып берген, аны бөрү зиндандан куткарган үчүн. Ал зинданда Чаначбайда бар болчу. Сен калп айтып атасың мага, шүмшүк.
Кайсы бөрү зындан, кайсы жылан? Сен урдадың бул алтынды. Чыныңды айт. Чаначбай менен бөрү зынданда аюу, түлкү анан жылан отуруптур. Аларды куткарган үчүн мага ушинтип белек кылган. Жигиттер, кармагыла бул уруу шүмшүктү. Анан урматтуу Чаначбайды чакырып келгиле. Бизди алдаганды көрсөтөбүз буга азыр. Сен бул алтынды урдагансың. Мен көзүмдү жумуп эле билип атам. Бөрү зиндан, аюу, түлкү, жыланды ойлоп чыгып, мага жалган айтып мени адаштырайын деп атасың. Анан бул жалган окуяңа урматтуу Чаначбайды да кошуп койдуң. Ассалому алейкум, урматтуу Чаначбай. Кандай турасыз? Ден соолугуңуз жакшыбы? Биз бул жакта бир уруу малчыны кармадык. Сизди бөрү зиндандан куткаргам дейт го бул. Бул чынбы? Жалган айтып атат бул шүмшүк. Өмүрүмдө бөрү зинданга түшө элекмин мен. Аюу, жылан, түлкүлөр менен отуруп. Мен буну биринчи жолу көрүп атам. Булардан өлө жиркенем да мен. Ушул мен сезгенмин бул калпычы экенин. Жигиттер, буну зинданга апарып тыккыла. Алтының болсо менде калат. Уктуңбу? Мындай болбойт да, Чаначбай. Сиз суранбадыңыз белеңиз, жардам сурабадыңыз белеңиз. Бөрү зинданда отурганда. Анан дагы бир үйүр жылкы берем деп убада бердим деп калпайт. Карагылачы буну сүйлөп атканын. Болду, жетишет. Буну зинданга тыккыла. Алтыным болсо Чаначбай экөөбүз бөлүп алабыз. Жүр биз менен бечара. Зинданда эме чирип өлөсүң да. Курт комурска чычкандарга жем болуп. Чаначбай, биз менен зинданда отуруп, бул жигитке куткарса бир үйүр жылкы берем деп убада берениңди мойнуңа аласыңбы, Ооба, алам. Зинданда отурганда бир үйүр жылкы берем деп айтканымды мойнума алам. Менден кетти, кечиргиле. Мени өлтүрбөгүлөчү. Челек бий. Бул бай жылкыларын жеткирип берсин. Өзүңдүн көзөмөлдүгүңө аласың, уктуңбу? Бери кара. Макул, урматтуу аюу. Көзөмөлдүгүмө алам. Сөз берем силерге. Байкагылачы, биздин байлар менен бийлерге караганда жаныбарлардын акыйкатчылыгы менен адамгерчилиги көбүрөөк экен. Чаначбай болсо аюудан коркуп, айткан жылкыларын малчыга айдап келет. Ушундай жомок кыргыздардын тоолорунда болуптур.